болбосо сүйгөнүң болсун, күтөөрүң болбосо көрөрүң болсун демекчи. Сиздер көрүп жаткан маек көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Ал эми бизде конокто эстрада ырчысы жана теле алып баруучу Рустам Сагналиев болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгачкы эле суроом, азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз жана бизге алып келген жагымдуу ысык жаңылыктарыңыз боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Жакшы, азыркы учурда баягы бардык эле чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адам биздин агаларыбыз, эжелерибиз, инилерибиз, карындаштарыбыз айтат болуш керек, бул ушул чыгармачылыктын үстүндө иштеп атам деп. Албетте мен ошол чыгармачылыктын үстүндө иштеп аткан учурум азыр жаңы ырларды, жаңы клиптерди ошо баягы кыргыз элине ушу болгон талантыбызды тартуулайлы деп аракет кылып атабыз. Алдыда да чоң мен өзүм бир проектим бар. Ошол Кыргызстанды 7 дубанды кыдырып, бир 7 тулпар саям деген мен оозуман бир сөз чыкты эле. Анан буюрса ошону бир аз убакыттын ичинде сапарга чыгайын деп атам. Азыр ошонун үстүндө катуу даярданып атам. Ошо анча-мынча баягы кайсыл жерге барып калбайын, ушул тууралуу маалымат берип атам. Ушул баягы биз дагы ушул айылдан чыкканбыз. Бул эмеге, бул чөйрөгө келип аралаштын өзү арттагы азыр билинбеген менен бирок кылчайып артта карай турган болсок, көп кыйынчылыктар өткөн да баштан. Анан ошондой айылда көрүнбөгөн көмүскөдө жаткан биздин таланттуу инсандарыбыз көп. Баягы мен айтып атам, ошол азыр жаш кары дебей ким жакшы аткарган болсо, жеке менин чыгармам да эмес, ушу элдин чыгармасын. Баягы элдик чыгарма болобу, азыркы жаштар ырдап жүргөн чыгарма болобу, ошол өзүнүн болгон талантын тартуулаган болсо, мен ушул 7 тулпарды дайындап атам, Кудай буйрса. Ошол ким багыт чапкан бирөө алат болуш керек. Ошого катуу даярданса болот. Демек, айыл алаңга кеткен жол айылдан башталат деп, айылга тулпар сайган жаткан турбайсызбы айылдыктарга? Кудай буйрса. Мен бул кандай деп түшүндүрсөм, баягы ар бир айылда баягы кээ бирлер айтып атат азыр деле. Баягы эл оозунда элек жок деп коет го, бул 7 тулпарды кайдан алды депчи. Баягы өзүбүзгө өзүбүз демөөрчү болобуз да. Баягы мен ушул ар бир айылга концерт коебуз, Кудайым буйрса. Анан ошону баягы ар бир айылдан балким бирденби, бир экиденби таланттууларды топтоп, ошол областка алып келип, ошол жерден бир жакшы, балким мен өзүм айдап жүргөн тулпарымды ошол жерге сайышым мүмкүн. Ушундай бир жакшы идеялар болуп атат азыр. Ошонун үстүндө катуу иштеп атабыз азыр. Демек, бир адам ушак айтса деген ушак болот экен дагы, эки адам ушак айтса бул уламыш болуп айтылып кетет экен да. Анан кийин ошол ушакка, сынга кандай көз карашты кармап атасыз азыркы учурда ушул айтылып жаткан сындарга? Сындарга баягы сын болбойн, баягы иш болбойт болуш керек. Айтыла берет. Бул кулактан угуп, бул кулактан чыгарып коюш керек андай ушактарды. Бирок өзүңдүн ишиңе, өзүңдүн кылган ошол кандай десем, ушул эмгек ал эле. Ошого бир так болушуң керек. Ошону элге уят болбой, баягы баланча баягы Рустам ушундай келип, анан мындайга келип кетти, баягы тиги тууганына берип кетти, бул тууганына берип кетти дегенде эмес, бул кимдин таланты болсо, мен ошол жерде өзүм көзөмөлгө алам. Анан ушул чоң-чоң жерлерге, чоң-чоң биздин агаларыбыздан, эжекелерибизден чакырып, ошол жерден комиссия түзүп, чынында ошончо эмгек менен алыш өзү кыйын. Бирок мындай карап көрсөң, бир жагы бул таланттын артынан алып кетсе, мен ойлойм, бул жаман болбойт болуш керек. Буюрса ушул 1 жыл болобу, 1 ай болобу, 2 жыл болобу, мен ушул ишимди ишке ашырам деген чоң үмүттөмүн. Кудай буюрса эл бар, биздин бир туугандарыбыз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар дегендей, жардам берем деген. Буюрса ошонун бардыгын ишке ашырып, анан келип бир ошо Борбор калабызга бир чоң бир ошол таланттууларды алып келип, ошолорго бир жагымдуу, бир жандуу үн менен кыргыз элине концерт беребиз деген азыр ошол үстүндө иштеп атам. Чоң алдыда чоң иш күтүп турат. Демек, таразадай тактыкты орнотуп концерт берейин деп аткан экенсиз. Азыр Кыргызстанда фонограмманы жок кылабыз деген бир закон чыкпадыбы? Ошол принципте кармап жатасызбы сиз дагы же азыркы учурда ошол? Чынында жакшы ушул баягы фонограмма жөнүндө жакшы көтөрүп чыгышты эле. Эми анын кандай десем, фонограмманы жок кылабыз деген бир жагы деле бул жок кыла албайт болуш керек деп ойлойм да. Неге дегенде мындай ушу биздин баягы телелерде, чоң-чоң бир сахналарда фонограммага менен ырдашка туура келет да.
Анткени кээ бир жердин ошол аппаратурабыз дал келбей калат дегендей. Бирок бир жагы ойлонуп көрсөк, фонограммасыз ырдаш негизи болот, колдон келет. Бизден мурда биздин аталарыбыз, чоң апаларыбыз десек болот да, кандай гана жерлерде ырдашпаган. Жайлоолордо, тоонун боорунда дегендей, кыштын ызгарлуу кыштын суугунда. Азыр биз чынында жеңил окотко көнүп алдык. Баягы барабыз, дискибизди салабыз же флешкабызды салабыз дагы ырдайбыз. Бир жагы мен ойнойм, бул деле туура эмес болуш керек, ак эмгек болуш керек. Мен да кээде фонограмма колдоном, колдонбойм деп мен айта албайм. Бирок мен аракет кылам, ушу 80%, 90% мен жандуу үн менен ырдаганга. Барган жерим мен ушу аракет кылып суранам, ушу мен жандуу аккордеон менен ырдайын, же болбосо комуз менен ырдайын. Ушул жандуу инструмент жок болуп калса, ушу музыкасы жок, мындай жандуу менен ырдап бергенге аракет кылам да толук. Балким бул бара-бара оңолот болуш керек. Негизи ырчы жандуу үн менен ырдаш керек. Жандуу үн менен талантын көрсөтүш керек элге. Чынында азыр бизде компьютер деген өнүкпөдүбү, бизде азыр 21-кылымда. Бир аз үнүңдү бар жазалап, баягы тегиздеп дегендей, ушу ырдаганга мүмкүнчүлүктөр көп бизде. Бирок бул нерсени деле жокко чыгарууга мен деле баягы бир жагы толук кошула албайм. Неге дегенде, бул фонограммадагы көп жерден колдоно турган жерлер болот. Кажет болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бирок баягы адам өзүнүн талантын ушул элге тартуулап атат да талантын, бирок ушу жандуу менен тартууласа деп мен кайсыл жерде болбосун, мен баягы сахнада да болсун кээде айтам, ушул жандуу үн менен ырдаганга аракет кылалы деп. Эми буйрук насип, ким кандай ырчы, бирок анын баардыгын эл өзү таразалап алат. Жогоруда эле сиз эмгек деп айта кеттиңиз, анан ошол эмгек шоу-бизнес адамдары үчүн бул сыйлык модабы же болбосо чындыгында эле эмгекпи? Кандай десем, эмгек болмойын, чынында эмгек болсо анан ары болот, мода болот да. Ошондуктан эмгек кылыш керек да, көп эмгек кылыш керек. Айтып коет го, 99%-ың эмгек болсо 1%-ың талант деп. Эми ар кимге ар кандай. Сиз дагы ушул сыйлыкка жүгүрүп жатасызбы? Аракет кылып дегендей. Чынында баягы сыйлык алсаң, бул кандай десем, ашык болбойт болуш керек. Анан дагы ушул элге кызмат кылыш керек. Көп кызмат кылыш керек. Азыр биздин арабызда деле баягы атын айтпаса деле эл өзү билет. Ушундай сыйлыктарга алып алгандар бар. Сыйлыкка мен сыйлык алышым керек дегендер бар. Жок, биринчи элге кызмат кылыш керек. Анан сыйлык ошол сенин артыңан ээрчип, сени издеп тапканга мээнет кылыш керек да. Ошондуктан мен ойлойм, мен андай сыйлык алыш үчүн дагы мен көп жылдар эмгек кылышым керек. Аракет кылыш керек, аракет кылмайын, мен ойлойм андай ийгиликтер. Эми баягы чынында чөнтөгүң калыңыраак болсо алып койсо болот. Таанышың күчтүүрөөк болсо алып койсоң болот. Бирок ушул эл таразы, эл сынчы дейт го. Эл бааласа, эл мындай жакшы бир баа берген болсо, ошол талант, ошол сыйлыкты алсаң болот. Бирок көп эмгек кылыш керек. Чынында эми баягы чөнтөк калың, чөнтөк чука деген заман болуп баратпайбы? Бир жагы ал дагы туура. Чөнтөгү баягы оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деп коет го, ансаарындай. Бирок Кудай буйрса биздин Кыргызстан оңолот, андайлардан алыстайт, биз ишенебиз. Түз карашта биздин агаларыбыз, өйдө жактагы биздин эжелерибиз ушул жакка көбүрөөк басым жасайт болуш керек деп ойлойм. Анткени үмүт бар бизде. Айта кетсеңиз, жакында эле Чыңгыз Мырзаев менен бирге концерт коюп кеттиңиздер да. Ошол концерт канчалык деңгээлде өттү? Ал концертти фонограмма менен өткөрдүңүздөрбү же жандуу ыр болду көбүнчө? Чынында мен будан 2 жыл мурда ушул фонограмманы жок кылабыз, концерттерди жандуу үн менен кылабыз деп мен ушул спорт сарайга алгач концерт бергем. Ошондо мен жандуу үн менен бергенге аракет кылдым. Ошол жердин дагы баягы ал жер кандай десем, биздин ушул жандуу үн менен ырдаганга биздин бир жагы ушул аппаратураларыбыз көп туура келбей койду да.
бирок мен ушул жарым 60% жандуу үн менен ырдаган аракет кылдым. Бирок болбой эле баары бир ошол фонограмма нерсе колдонду. Анан ушул Чыңгыз экөөбүз быйылкы жылдын эсебинде 22 февралда экөөбүз отуруп кеңешип, чыгармачылыкта менин жакын досум, жашоодо да экөөбүз көп баягы советтешебиз. Чынында бир күнү бир жолу кабар алышып турбасак башыбыз ооруйт. Кээде баягы эми жумуш болуп калат, алактап каласың, таарынышабыз бири бирибизге. Анан экөөбүз акылдашып кел концерт беребиз. Анан экөөбүз филармонияны барып алдык. Аракет кыл, алгандан кийин аракет кылыш керек да. Анан экөөбүз алып коюп, анан бир жерге отуруп чай ичип, анан сүйлөштүк, аларын алдык. Эми иштеш керек, уят болбош керек деп. Ал жерде дагы жандуу үн менен аракет кылдык. Баягы жалгыз аттан чаң чыкпайт деп коет го. Ушул экөөбүз ынтымакташып, ушул аракет кылдык. Элдин келгени, бизге болгон баягы мамилелери абдан жакшы болду. Концертибиз жогорку деңгээлде өттү. Максутов деген агабыз бар. Ушу кыргыз элине чоң салымын кошуп жүрөт. Ошол агабыздын дагы чоң идеялары бизге таасир берип кетти. Ушул концерттин ачылыштары бир башкача бир сезимди алып келди да. Ушул маназ айттырып баштадык, акындарыбыз келди. Илгерки анча-мынча биздин ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын бир жакшы эмелерин чагылдырып кеттик. Анан албетте ал жерде фонограмма дагы биз колдондук. Жандуу үн менен да ырдадык. Кудай буйрса, аркы жылы дагы жакшы ойлор бар. Мен ойлойм ошондо 100% деп айтсам жаңылышпайм. 100% жандуу концерт бергенге мен азыр ушул катуу даярдануунун үстүндөмүн азыр. Анан баягы анча-мынча фонограмма колдонобуз деп атпайбызбы. Бирок келген конокторду дагы мен ошондо жалаң жандуу үн менен ушул элдин жүрөгүндө калган, ушул жүрөктөн чыкпайын, жүрөккө кирбейт да. Ушул жүрөктөн чыгарып ырдатып аларды да өзүм көзөмөлгө алып ошого аракет кылып атам. Биздин концертибиз Чыңгыз экөөбүздүкү абдан сонун болду. Жакшы деңгээлде өттү. Агаларыбыздын жардамы менен, бир туугандарыбыздын, жора жолдошторубуздун жардамы менен жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Ушул биздин Калемпир KG'нин күйөрмандарына, анан өзүңүздүн күйөрмандарыңызга бир аябай көптөн күтүп салынып калышкан болуш керек ырларыңызда. Бир өзүңүздүн жакшы көргөн ырларыңыздан бир тартуулап кетпейсизби? Аккордеонду колго алып, кайсыл жерге барбайын, мен өзүм ырдамайын кетпейм. Кээ бир учурларда баягы ырдай турган жер болуп калат, ырдабай турган жер болуп калат. Бирок ырдаганга аракет кылам да. Анткени ошол чыны кайда болбосун ырда дегенде ырдаш керек. Чынында ырдаш керек. Кече жакында бир жерге барып калдым. Бир телелерге анан барсам, бирөөлөр айтат, бизге мага суроо берип атат да. Рустам байке дейт, анан ушу ырчылар дейт. Баягы эртең мененки ушундай бир эфирлерге келип калганда, анан мени уйкум ачылбай атат, мен азыр ырдаганга үнүм жакшы болбой атат дейт. Мен ошол жерде жооп бердим ошол суроосуна. Негизи ырчы уктап аткан жеринен тургузуп ырдатыш керек да. Ошондо да ырдаш керек. Анан мен ойлойм, ал жоң гана жалкоолук болуш керек. Инструментиң болбосо дагы, колуңдагы мындай ушул жүрөк менен ырдап ошолордун дагы көңүлүн алыш керек. Албетте ырдап берем, аккордеонумду ала келгем. Артыңдан барсам бакчага, ортолуп агылың башкагаң жалырып сүйлөп жатыпсың ай, жактырбай сени жатса даң ой, сүйүнүн ай күчү керемет, олдоң ай жалында теке башкага, ою башкагаң эй башкагаң ой, ай башкагаң.
Ера минсем токтобой ой капталга деле малым оттобой Халкымдан сулуу көп көрдүм мен кареги сага окшобой Халкымдан сулуу көп көрдүм карегиң ай сага окшобой окшобой ай окшобой Kızıldı minsem toktoboy Ay kıranla deli malım ottoboy Kırgızdan sulu köp gördüm men Kılığı sağa okşoboy Kırgızdan sulu köp gördüm Kılığın ay sağa okşoboy okşoboy ay okşoboy okşoboy ay sapsem okşoboy деген экен. Үйүңүзгө берекелүү чыгармачылыгыңыз дагы өркүндөй берсин, алдыга койгон пландарыңыз ишке ашырсын. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе ушул шоу бизнесте жүргөн адамдар, ырчылар өздөрүн кино тармагында дагы аралаштырып, анан өздөрүн ошол жактан дагы көрсөтүп, пиар кылып жатышпайбы өздөрүнчө? Анан бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Өзүңүз да ошол жакка кайрылайын деп жатасызбы? Ошол тармак жакка? Жок, чынында ал дагы жакшы нерсе. Баягы жигитке жетимишүүнө аздык кылат эмеспи? Баягы койчуну алып келип суучу кыла турган болсоң, суусу кара албайт да. А суусуну апарып койчу кыла турган болсоң, ал кой жай албайт. А мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн кесиби менен гана кетсе экен деп ойлойм да. Анткени мен бир жагым анда мен актёрский жакты бир аз окушум керек. Ошол бир жактан дагы бир аз кандай десем, сабак алышым керек дегендей. Балким эгер чынында мен аткара турган роль боло турган болсо, мен ошолго көзүм жеткен болсо, анда мен адан баш тартпайм, аткарам. Азырынча мен ушул эмне десем, аккордеонумду колума алып, кыргыз элине ошол кызматымды кыла берейин. Кудай буйрса, балким ал дагы ишке ашып калар. Ушул аккордеонду чертип кеттиңиз, ушул аккордеондон башка дагы кандай спорттарды ойнойсуз? Аккордеон ойнойм, кээде комуз кылдыратып комуз ойноп калам. Фортепиано ойнойм. Кээде ошо жанагы той топурга барганда клавиш ойноп калам. Шыгыл аракет кылам да, ушул мен жок бул инструментти ойной албайм дегенден алыс болгондон, сөздөн баягы качып мен ушул ойной алам, колуман келет дегендей. Кудай буйрса, мен бир дос балам бар эле, бар азырда. Анан айтып коет жаныбыздагы досубузду. Бул 52 аспап ойнойт деп коет. Анса карандай ошо мен ошо кыргыздын болгон ошол аспаптарын ойногонго, үйрөнгөнгө азыр аракет кылып атам. Аракетке берекет деп ишке ашырып атасыз. Анан ушул суроону бербей кетсем, көрөрмандарыңыз аябай мага таарынат болуш керек. Эмнеге үчүн азыркы убакта алып баруучулуктан алыстап кеттиңиз? Чынында мен алыстаган жокмун. Ошол баягы ушул концерттин алдында жумуштан суранган бир себептер менен ушул концерттин үстүндө көбүрөөк иштешке туура келип калды. Ырларды жаздырдык, дуэттерди жаздырдык, өзүбүздүн жеке ырларыбызды жаздырдык. Чуркай турган жерлер болуп калды. Жетишпей калдым да баягы. Ошондуктан ошол жактан бир аз алыстап кеттим. Ал жакты да кошо алып кеткенге аракет кылып атам. Буюрса жакын караанын жүзүндө ушу мен ошол жактан да көрүп калат болуш керек деп мен толук ишенем.
аракет кылып атабыз ал жака да. Бүгүнкү алтындай убактыңызды бизге бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат. Дагы чыгармачылыгыңыз өркүндөп, алдыга койгон пландарыңыз ишке ашырсын. Алдыда элдик таланттарды таап, ааламга кеткен жол айылдан башталат деп айылдык күйөрмандарыңызга авто саяп аткан экенсиз. Анан ошол ишиңиз ишке ашсын келип бергениңиз үчүн рахмат. Рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Ушул Кыргызстандагы биздин ушундай таланттууларды ушул кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө таанытып беришиңиздерге мен дагы чоң тилектешмин. Үч нерсе кайра кайтылып келбейт экен: атылган ок, айтылган сөз жана өткөн күндөр. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү жана бактылуу күндөр көзөрмендер менен өтсүн. Саламатта калыңыздар.